Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту чет элдик МВ аттуу жаранга карата чечим чыгарды. Бул тууралуу соттун чечиминде айтылды. 17 февралда 21 жаштагы чет элдик жаран Бишкектеги Батиринде 13 жаштагы кыз менен жыныстык катнашта болгон. Соттук медициналык экспертизанын жана соттук биологиялык экспертизанын корутундусуна ылайык, жабырлануучу кыздык пардасынын бүтүндүгүн бузган эмес. Бирок эркектин жыныс мүчөсүнүн иш аракетинен улам пайда боло турган кыздыктын калыңдыгына кан куюлган. Мындан тышкары, тапондо жана кыздын жыныс органдарында сперма клеткалары табылган. Буга байланыштуу чет элдик жаранга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164-беренеси 16 жашка чыга элек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер боюнча айып тагылды. Жабырлануучунун айтымында, ал ошол күнү айденек баш калкалоочу жайынан качып, соттолуучуга конокко келген. Ал үйүндө жалгыз болгон. Алар чай ичип, кино көрүп, TikTok үчүн видео тартышкан. Түшкү саат 2 чамасында алар уктоочу бөлмөгө кирип, ал жерде кучакташып, өбүшүп, кийин жыныстык катнашта болушкан. Андан кийин жабырлануучу Кан шаарына кеткен. Жабырлануучунун апасынын айтымында, жабырлануучу менен айыпталуучу мамиледе болгон. Аял милицияга арыз жазып, кызынын сөздөрүнө шилтеме жасаган. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин жабырлануучу айыпталуучу экөөнүн ортосунда эч нерсе болбогонун моюндаган. Айыпталуучу сотто күнөөсүн мойнуна алган жок. Жабырлануучу экөө өбүшкөнүн жана кучакташканын, бирок жыныстык катнаш болгон эмес деп ырастоодо. Чет элдик жаран соттун акыйкат чечим чыгарууну суранууда. Айыпталуучу МВ Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164-беренеси 16 жашка чыга элек адам менен сексуалдык мүнөздөгү иш аракеттер менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылды.